Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 13 октябрь 2025 жыл мен сіздерге таза суусу бар, свети бар, жаңы салынған ушул даяр үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Свет бар, таза суу бар. Мына жакта азыр ээси дагы дарбазага суу чачып чайкап атат. Булактын суусунан кудай буюрса ичип каласыздар. Өчпөйт ал. Резервкага сай койсоңуздар 24/7 чыгып турат. Туугандар, бул жакта азыр чоң үйү. Солго бурулсаңыздар 2 бөлмөлүү времянкасы, санузели мененчи 4 тарабы тосулуп, мына ушундай мощный ворота дагы коюлган. Жери 5 соток, кызыл китеби бар. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун сиздерге түшүндүрүп алайын. Мен турган жер туғандар бул Башбулак айылы, барыңыздар билесиздер. Шаар жактан келген болсоңуздар, Башбулакка киргениңиздерде мектеби айыл өкмөтү бар, центрындачы. Анан бул жакка дагы бир аз эле жүрсөңүздөр, ушундай чоң трассанын сол тарабында Башбулактын мынау жаңы ачылган самомойкасын көрө аласыздар. Ага жетпей солго кирип, түз жүрүп оң тараптагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бир аз эле киресиздер туғандар. Мектеп менен жанагы ФАП садиктердин местасы бар. Ошого жакын жерде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туғандар, үйгө дагы келип калдым. Мына Мерс турган жерден солго мен жака буруласыздар. Себеп ошол жер главный 4 көчө болот да. 4 көчөдөн солго бурулганыңыздарда мына 3-үчү үй сатка чыгып аткан учуру. Мына евро забор менен тосулган үй. Мощный ворота коюлган. Бул жак 2 бөлмөлүү времянкасы даяр. Санузели менен керек болсо. Мына жакта болсо чоң үй тугандар. Үй жакшы качествода салынган, на совесть. Любой устан алып келип текшерип алса дагы болот деп эси мага информация берди. Шагылдар чачылган. Үйдүн алды, үйдүн коросу ылай болбойт. Жамгыр жаса, кар жаса тугандар. Ошол жери 5 соток, кызыл китептүү. 5 кошкон эл, үйлөр толтура. Мына воротаны ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Тугандар, мына суу бар. Себептенде Башбулак деп бекеринен айтылбайт да. Резервкага сайсаңыздар эле булактын суусу 24/7 чыгып турат, өчпөйт. Мына еврозабор, шагыл үйдүн алды. Көрүп атасыздарбы? Мына жак 2 бөлмөлүү времянка. Сонун Бул жак болсо чоң 4 бөлмөлүү үй. Айнек терезелерин караңыздар. Сонун экен. Мына крышалары дагы арка сыяктуу мындай бир башкача кооздолуп жасалган. Кыскасы үйгө сөз жок. Түшүнгөн адам түшүнөт. Сонун экен, келип өзүңүздөр дагы бир көрүп кетесиздер. Азыр биринчи мынау времянкадан баштай берейин, жүрүңүздөр. Так. Бул биринчи комната, мына эшиктер коюлган. Мына ичинен жабылат. Ичинен жабылат, кыжылат болбоңуздар. Времянканын сырты дагы мына травертин, мындай ылай чачыраса жууп койсо кайра эле таза болуп калат да. Мощный травертин болгон. Бул биринчи комната. Кухня. Тамакты кыласыздар, отту жагасыздар. Чекелерин мына кафель кылып койгон. Кыскасы мындай эптеме үй эмес да. Мен сразу эле байкадым. Ремонттору дагы жакшы. Так. Бул жактан чыгайлы эми жүрүңүздөр. Экинчи комната. Бул жакта лестницасы бар экен. Бул спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына жакта духовкасы менен отту жагасыздар, тамакты кыласыздар. И мына жакта санузели. Мына тугандар. Полу дубалы жаркыраган кафелде. Азыр эми жүрүңүздөр. Үйдүн сыртына чыгайлы. Мына мен жана айткан мощный ворота. Машина деле кирет чыгат, кадимкидей эле батат, мына жака коюп койсоңуздар болот. Үйдүн артында деле месталар кенен, жери 5 соток болгондо 20га 25 болот да узун турасычы. Так, жакшы. Бышкан кирпич, сейсмопоиск колонналары орнотулган. Времянка деле бышкан кирпич экен, ошону дагы айтып коюп атат. Мына тугандар, сууну караңыздар. Ой. Так. Бул жак бүтөлөк да. Тугандар, бул үй бүтөлөк. Кийин өзүңүздөр бүт көрүп аласыздар. Бул жак ошо биринчи комната. Айнек терезелери мындай сырт тараптан эч нерсе көрүнбөйт да, кыскасычы. Типа тонировка сыяктуу. Бул жак экинчи комната.
гостиный екен, чоң болуп турат. Мынау жақ болса, дагы бир комната екен. Жакшы, өтө жакшы деп коет го. Бул жак коридор. Мынау жак болса, акыркы комнатасы болуп атат. Бул жакта кухня кылып койсоңуздар деле болот. Карап көрөсүздөр. Жакшы негизинен. Эми жаңы үйдөй сонун экен мындай. Эптемей салынган эмес, 4 комната таза.